Балдар, силер менен татаал сүйлөм жөнүндө сөз кылмакчыбыз бүгүн. Татаал сүйлөм менен түшүндүрүүдө силер менен мугайым Рыскелдиева Туркөз Зарлыковна болот. Татаал сүйлөм грамматикалык түзүлүшүнө токтолсок, татаал сүйлөм түзүлүмүндө жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен маанилик жана грамматикалык жактан тең даражада болот. Бири экинчисине багыныңкы абалда байланышат экен. Мисалы, 9-И класс дайым алдыда болсо да, айрымдары артка тартат. Мында багыныңкы абалда туруп байланышып атат. Ал эми Турдук эч бир тапшырманы калтырбайт, башкалары суктанышат деген сүйлөмдү алсак, калтырбайт деген сүйлөм бир жөнөкөй сүйлөм аяктап атат. Калтырбайт деген сөзү менен демек сөздүн маанисин байкап турганда экөө тең даражада туруп байланышты. Кийинки сүйлөмдү алсак, Кутман элдин баарын таң калтырып, дайыма алдыңкы болуп окуучу болду деген сүйлөмдү алсак, Кутман элдин баарын таң калтырып деп багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болуп байланышып атат. Курамында эки жөнөкөй сүйлөмдөн турду. Ошондой эле татаал сүйлөмдүн түрлөрүнө токтоло турган болсок, тең байланыш татаал сүйлөм багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болот экен. Баямир алып баруучу болду да, кыздар үчүн жылдыз болуп калды деген сүйлөмдү алсак, мында тең байланыштагы татаал сүйлөм интонация аркылуу байланышып атат. Ал эми аман алып баруучу болду, элдин баары ыраазы болду деген сүйлөмдү алсак, мында дагы тең байланыш татаал сүйлөм болуп байланышат. Курамында эки жөнөкөй сүйлөмдөн турду. Ал эми кийинки багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдү ала турган болсок, Айжаркын акылдуулугу, эмгекчилдиги менен таанылып, алдыңкы кыздардан болду. Мында багыныңкы абалда турган эки жөнөкөй сүйлөмдөн туруп, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдү түздү. Кийинки сүйлөм дагы ушундай. Алтынай жардамын баарына берсе, көп ийгиликтерди багындырабыз. Мында дагы берсе деген шарттуу ыңгайдын са мүчөсү аркылуу байланышып атат. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болду. Ошондой эле татаал сүйлөм түгөйлөрүнүн өз ара байланышуу жолдору интонация аркылуу байланышат. Мисалы, көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет. Интонация аркылуу байланышты. Тең байланыш татаал сүйлөм болуп атат. Шарттуу ыңгайдын са мүчөсү аркылуу да байланышат. Мында багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдү уюштурат. Көптү көрсө көл болот дегенде шарттуу ыңгайдын са мүчөсү аркылуу байланышты. Ошондой эле чакчылар аркылуу да байланышат. Нурсултан жаныбарларды жакшы билип, Таймашта алдыга чыкты деген сүйлөмдө чакчылар аркылуу байланышып, татаал сүйлөмдү уюштуруп атат. Анын ичине багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болуп атат. Ал эми атооштуктар аркылуу дагы уюштурулат, байланышат. Мисалы, Арслан секирерди. Балдар качып кетип, аны уят кылышты. Демек, бул болсо багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм атооштуктун мүчөсү аркылуу уюшулду. Ал эми жандоштор аркылуу да байланышкан учурлар болот. Мисалы, ал окумуштуу болгону менен калпы чыгып калды. Айрымдарга сөздөр айтылган соң, уялгандан өздөрүнчө дептерлерди сырттап келишти деген татаал сүйлөмдүн ичинде багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болду. Мисалы, биринчиси, ал болгону менен ушундай соң деген жандоштор аркылуу байланышты. Ошондой эле татаал сүйлөм түгөйлөрүнүн өз ара байланышуу жолдору бар да, ал жерде дагы айрым бир мезгилдик маанидеги сөздөр аркылуу байланышат. Ал сүйлөп бүткөн кезде баарыбыз кетип калдык. Кезде деген мезгилди билдирген сөз аркылуу байланышып атат. Ошондой эле Айзада жасанып отурган чакта иштин баары бүтүп калды деген сүйлөмдө дагы бул дагы мезгилдик мааниде билдирген сөз аркылуу байланышты. Жана жогоруда айтып өткөндөн сырткары, демек айрым бир мезгилдик маанидеги сөздөр аркылуу дагы байланышат экен. Бүгүн силер менен биз татаал сүйлөмүн курамындагы грамматикалык түзүлүшүн сөз кылдык. Анын ичинде багыныңкы байланыштагы жана тең байланыштагы татаал сүйлөм боло тургандыгын да көрдүк, билдик аларды. Анан ошону менен катар татаал сүйлөмдүн түгөйүндөгү түгөйлөрү өз ара байланышуу жолдорун силер менен бирге аныктадык.